Нан бейпил жашоону элестетип, кулакка жагымдуу угулган сөздөрдүн бири. Айрыкча биздин элде нандын өзүнө да нан кошуп жегендер бар экендигин эске алсак, жашоону нансыз элестетүү кыйын. Бүгүн биз дал ушул нан азыктарын изилдеген окумуштуунун бейнесине токтолобуз. Негизи мен бала кезде мектепте өзү негизи жакшы окудум. Бирок биз дыйканчылык менен чоңойгон балабыз да, шаардын четинде жашаган үчүн окуганга убакыт болбой калды, дыйканчылык жасадык. Ошол мезгилде бирок качып барып мектепте окуп жүргөнбүз. Анан ошол мезгилде мен илимдин кандидаты болом, илим изилдейм деген ой менде болгон эмес. Анткени окууга өтүш ошол мезгилде аябай кыйын дагы болчу, татаал болчу да анын түйүшүгү. Анан күтүүсүздөн эле Алматы технологиялык университетине өтүп калдым мен ушул тамак аш азыктары багыты боюнча, нан, кондитер, макарон азыктары. Ал мезгилде Советтин доорунда 92-жылдары нан заводдору аябай жакшы иштеп турган мезгилде менин бир бөлөм ошол жерде башкарып турду да нан заводун. Анан ошол бизде той топур болуп калса, ушу той топурларга чоң-чоң патырларды көтөрүп келчү. Ал мезгилде андай патырлар жок. Анан ата-энем кызыгып, ошол моментке мен туш келип калгандыгым, ошол Алматы технологиялык университетине ушул багытты тандап калганыма менин бөлөмдүн ошол нан заводунда иштеген иши себепкер болгон да. Технология илимдеринин кандидаты Жылдыз Ирматова Ош тууда айыл чарба азыктарын кайра иштетүү кафедрасын жетектейт. Un азыктары анын ичинде нан, макарон жана кондитердик азыктардын адамдын организмине тийгизген таасирлерин изилдеп, пайдалуулугун арттыруунун үстүндө иштеп келет. Менде бир мындай өзүмдүн принципим бар да, баштаган ишти аягыма чыгарышым керек депчи. Ошол кандидаттык жумушумду жасап аткан кезде мен кичинекей балам да боюмда болгон. Бирок ошолго карабастан мен Алматыга барып келип, ошол жакта Алматыда илимий ишимди жасаганмын да. Ошол азыр эми араматтылык болуп кетти. Эркебаев Мурат Жумадилович деген мен өзүмдүн окуткан мугалимим. Ошол нан азыктар багыты боюнча ошол жол көрсөтүп, ошол илимий изилдөөлөрдү кантип жүргүзүш керек, кандай жолдорду караш керек деген биринчи жолду мен ошол мугалимим аркылуу көргөнмүн да. Андан кийин Кыргызстанга келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде дагы менин бир насаатчым бар, Мусульманова Мукарама Мухамедовна деген. Ал Кыргызстанда эң бир белгилүү өтө билимдүү доктор, илимдин доктору. Ошол эжекемдин жардамы астында илимди андан бетер тереңдетип кантип казуу керек, кантип жыйынтыкка жетүү керек, фундаменталдык багытта канчалык деңгээлде сен кагазда эмес, чындыгында анын жыйынтыгы канчалык боло тургандыгын ошол насаатчымдын жардамында мен ушул жолго келдим да. Эске сала кетсек, өлкөдө тамак аш технология тармагындагы окумуштуулар эле эмес, адистер да тартыш. Ата мекендик өндүрүшчүлөр чет өлкөдөн адис чакырат же ишенимдүү адисин бардык чыгымдарын төлөп чет өлкөгө окууга жиберет. Бул боштук илимде дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Диссертациямды 2014 коргодум. Ошол 2013-12 жылдары мен Бишкектен таппай, мен ошол Алматыдагы Нотр-Тест деген лабораторияга барып, ошолордун жардамы менен мен жасаганымда аябай көп суммадагы акча болгон да. Мен аябай көп сумма акча төлөгөмүн. Ошон үчүн илим жасап аны тастыкташ үчүн кыйынчылыгы, ал элдин ден соолугуна канчалык деңгээлде пайда экендигин билиш үчүн биз аккредитацияланган лабораториялардын жыйынтыгына таянышыбыз керекпиз да. Бирок азыр эми Кыргызстанда азыр жакшы өзгөрүүлөр болуп, Кыргызстандын өзүндө да мына Бишкекте метрология жана стандартизация бөлүмүндө, мына Ошто лабораторияларда бар. Алардын коопсуздугун аныктап, оор металлдарын аныктай турган лабораториялар бар. Бирок канчалык деңгээлде алар витаминге байыгандыгы, канчалык деңгээлде алар белокко байыгандыгы, белоктун составында баягы амин кычкылдык составы кандай экендигин аныктай турган бизде прибор жок. Биз ар күнү тамак жейбиз, бирок организм талап кылган витаминдерди толуктап туура тамактанууну билбейбиз. Интернетте аны жебе, муну жебе дегендерден баш айланат. Адатта өзүн караган, ден соолугуна кам көргөн адамдар дүкөндөрдөгү эң баалуу тамактарды сатып алгысы келет. Кымбат болгонго жараша пайдалуулугу да жогору болсо керек деген үмүт менен. Тилекке каршы бул жөн гана маркетинг же жаңылыштык экен. Жогорку сорттогу ундан жасалган нан бул зыян.
Анткени ал буудайдын ичиндеги порошок эндоспермден алынат да, жогорку сорттогу багун. Эндосперм бул крахмалдан турат да. Крахмал организмге түшкөндө ол кантка ажырайт. Аны жөнөкөй углевод деп айтабыз, ал адамдын канынын составындагы кантты көтөрөт ал. Ошон үчүн элдин бардыгы жогорку сорттуу унда азыркы мезгилде эми жебей эле койгон негизи жакшы. Анткени эң керектүү элементтер буудайдын сырткы кабыгында болот да. Кебекте, айлоргон кабыкчасында, түйүлдүгүндө болот. Жогорку сорттуу ун ал буудайдын ортосунан алынат, центринен алынат. Ал буудайдын где-то бир 70%-ын өзү эндосперм түзөт ортосундагы. Бирок эң пайдалуу азыктар витаминдер, минералдар, баягы өсүмдүктөрдүн каныкпаган май кычкылдары түйүлдүгүндө болот, буудайдын сырткы кабыгында болот. Алардын бардыгы ун комбинаттарында электен өткөзүлүп, алар отход болуп, кебек болуп мал чарбасына кетет да. Менин колумда чычырганактын ширесин сыгып алгандан кийинки калган дээрлик калдык десек болот. Анткени буну көпчүлүк үй кожойкелери ыргытып ийет. Дээрлик эч ким деле колдонбойт, бирок илимде бул азык баалуу азыкка айланууда. Кененирээк өзүңүз айтып берсеңиз. Сиз көрсөтүп турган азык сиздерге аябай башкача көрүнүп атса керектир. Негизинен бул биздин кадимки чычырканактан алынган ширеден калган калдык. Бул экологияга зыяндуу жактары бар да. Бул бизде калдык катарында калган, ал жерде жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн, курт кумурскалардын өзүнө тартышы мүмкүн да. Ошолдуктан биз илимде ушуну өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин Кыргызстандын чычырканагы каныкпаган май кычкылдарына аябай бай. Мен жогоруда айтып кеттим, каныкпаган май кычкылдары жүрөк, кан тамырдын тамырды кеңейте турган касиеттерге ээ да. Ошондуктан дагы бир жери эң көп өлчөмдө витамин С-нын источниги ушул. Эң көп өлчөмдө цитрус өсүмдүктөрүнүн дагы көп витамин С ушул чычырканактын калдыгында калат. Эми биз ушуну лабораторияда кургатып, бизде артыңызда турган лабораториялык кургатуучу аппараттардын жардамында кургатып, 3-4%га чейин кургатып, андан кийин биз аны алып, мынтип тегирмендердин жардамында порошок айландырабыз. Көрдүңүзбү? Кадимгидей ундун көлөмүндөгүдөй кылып порошок айландырабыз, электен өткөзөбүз. Анан биз буну 5%-тен жогору кошо албайбыз унга. 1 килограмм унга 5%? 5% гана кошо алабыз да. Анткени бунун ачуу даамы бар, бир аз ачуу даамы. Анткени бул деген калдыктарынан жасалып атат, бунун ичинде баягы уруктары бар да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бунун майы бар составында. Ошон үчүн бул порошокту биз узак сактай албайбыз, биз муну муздак жерде сактайбыз. Анткени бул кычкылданып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз порошок айландыргандан кийин аны биз кургатып сактайбыз, порошок жасап алып туруп ошону унга 5%. Биз негизи илимде 1%, 3%, 5%, 7%, 10% кошуп жасаганбыз. Ошондо 3% менен 5% бул оптималдуу көрсөткүчтү көрсөттү. Анткени 7%-те чычырканактын ачуу даамы чыгып калат, нандын түсү кара болуп калат да. Андан да жакшысы ошол 5% керектүү азыктар менен камсыздай алабы? 5% адамдын суткалык нормадагы витамин С менен камсыз кылат. Минералдар аябай көп бунун ичинде, айтып атпаймынбы? Каныкпаган май кычкылдары бар, минералдар аябай көп бунун ичинде. Биздин жүрөк кан тамыр органдарына аябай пайдалуу. Ошондуктан биз эми илимде изилдегенибизде 5%дан жогору кошо турган болсок, биз сырткы келбетине да карайбыз. Органолептикалык баа бергенде сатып алуучу ошонун сырткы келбети дагы жагымдуураак болуш керек. Жеп көргөндө анын даамы сезилбеш керек. Ошондуктан биз бул чычырканактын порошогун биз аккредитациядан өткөн Кубан мамлекеттик технология университетинде аныктатканбыз. Андан сырткары Алматы технологиялык университетинде дагы аныктаттым. Анын составында эң көп пектин бар, эң көп витамин С бар. Б тобундагы витаминдер, каныкпаган май кычкылдар аябай көп. Эжеке телекөрүүчүлөр үчүн дагы, мен үчүн дагы эми негизги суроо, нанга болгон кошулмалардын ушунчалык көп түрүн билип туруп, анын таасирлерин билип туруп, жеке өзүңүзгө, үй бүлө мүчөлөрүнө сиз кандай нан жасайсыз же бизде эле сатып алып жейсизби?
Жок, мен нан сатып албайм, кээде гана болот. Калбай калган учурда балдар сатып алып жеген учурлары, бирок мен өзүм бир апталык запас кылып балдарыма жасап берем. Аны мен тегирмендин унун пайдаланам. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн таш тегирмендин унун, өзүбүздүн буудайдан. Анан алсам биринчи сорттуу же экинчи сорттуу байытылган ундар бар, азыр магазиндерде байытылган ундарды аламын дагы. Ошол ундарга мен кошомун, мисалы үчүн кара буудай унун 50% кошом. 50% эгерде биринчи сорт буудай унун ала турган болсом. Эгерде тегирмен унун ала турган болсом 50-20 кошом буга. Андан сырткары мен жогоруда айтып кеттим, мына зыгырдын уну, бул айтып атпаймынбы, жаштыкты камсыздайт, коллагенди иштеп чыгарат деп зыгырдын унун сөзсүз кошом. Анткени даамы катуу билинбейт. Будан 10 граммдан ашык кошо албайсың. Андан сырткары мен кээде кошом мына сулуунун уну, бул боорго аябай пайдалуу. Боорду тазалайт болчу. Ушуну кошом бир жасаганда. Кийинки жасаганда мисалга мына кара буудай унун менен мүмкүн бир гречканын унун же болбосо күрүчтүн унун аралаштырып, эми өзүм импровизация дейм, ал жагы өзүм технолог болгон үчүн. Бардыгын бир кошууга мүмкүн эмеспи? Бардыгын бир кошо албайсың, анткени баарын бир кошкондо ар бир ундун өзүнүн даамы бар да. Даамы бар, аны жей албай калышың мүмкүн. Эске сала кетсек, Жылдыз Ирматова технология илимдеринин кандидаты. Изилдөөлөрүн жыйынтыктап, жакында докторлук диссертациясын коргоо алдында турат. Биологиялык активтерге бай кошулмаларды нанга кошуу менен организм талап кылган витаминдерди камсыздоо багытындагы эмгектери үчүн Кыргызстандан 1, Россиядан 7 патентке ээ болгон. Илимде мен ушул көйгөйдү ача алдым. Мен ушул көйгөйдүн түбүнө жеттим деген сезимдин өзү баалуулугу ошол жерде. Жөн эле аны жазып, элге көрсөтүп эмес. Ошону элге тартуулап, ушундай продукциялардын баалуулугун байкап, аны документтүү түрдө тастыктап, аны өзүңдүн элиңе сунуштаганың, мен ойлойм, бул сенин накта жемишиң депчи. Мен докторлук жумушумда ошол консультантыбыз экөөбүз сүйлөшкөнүбүздө айтканда, сен Кыргыз Республикасында жашап аткан калктын ден соолугун жакшыртыш максатында ун кондитер азыктарынын жаңы рецептурасын ойлоп табышың керек деп. Менин темам, мен өзүм үчүн эмес, мен Кыргызстандагы жашап аткан элдин ден соолугу үчүн ошолордун диета деп айта албайбыз, биз профилактикалык багытта жаңы функционалдуу кошулмаларды кошуу аркылуу биз күнүмдүк турмушта эң көп жеп аткан азыгыбызды пайдалуу азыкка айландырыш. Элибизде издеген табат деген жакшы сөз бар. Каарманыбыз түрдүү долбоорлорго катышып, өз иштеген лабораторияны заманбап жабдыктар менен камсыздоого жетишкен. Ош шаарында айыл чарба багытындагы технологдорду тарбиялап чыгуу, чоң команда түзүү аракетинде. Докторлук жумушум Кубан мамлекеттик техникалык университетинде, КУБГТУ деп коет, техникалык университетинде келишимдик негизинде, ошол Ош технологиялык университети менен Кубан мамлекеттик технологиялык университетинин 2019-2020 жылы келишим түзүлгөн. Университеттер аралык, ошонун негизинде мен ошол жака докторант болуп кабыл алынганмын. 3 жыл ошол жакта окуп, менин илимий кеңешчим Брасликов Юрий Федорович деген аябай күчтүү, ушул нан багытында, тамак аш багытында аябай күчтүү илимдин доктору, заслуженный деятель России деп коет, Россия Федерациясында эмгеги сиңген илимпоз. Ошол менин кеңешчим. Дегустацияга кезек келип жетти. Биз азыр биринчи бул тегирменден өткөн буудай унунан жасалган. Сөзсүз түрдө биз күнүмдүк жеп жаткан андан айырмаланат. Бирок кийинкилер андан да кызык болсо керек. Бул кайсы? Бул кара буудай менен гречка жана кошулган. Кара буудай, тегирмендин уну, гречка кошулган. Кандайдыр бир мындай оорураак сезилет гречка кошулганда. Бул глютенсиз. Буда буудай уну жок. Буда көк жашыл гречка, псилиум, пребиотик, оливковое масло,
жаңгактар. Бул да аябай пайдалуу. Экинчи унда, гречка кошулган унда бираз даамы сезилди. Сонун бир даамдуу нан жегендей болсун дегенде. Ал эми үчүнчүсүнө сөз жок. Айрыкча таттууну жакшы көргөндөр, ар түрдүүлүктү жакшы көргөндөргө мен да сунуштайм. Жеке мага да аябай жакты. Зыгырдын уну кошулганча? Биринчи ушунча деген. Витамин молодости, мындай көрдүм картаюунун алдын алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, нан бул жашоо азыгы дейбиз, нансыз жашоо жок. Бирок нанды дагы пайдалуу кылып жасап кабыл алуу бул ар кимдин өзүнүн тандоосу. Интеллигенттин бүгүнкү чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктаймын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.